Канат Кезбекович, бұл жерде өкмөттүн да өкүлү отурат. 2016 жылдын 1 декабрдан баштап 2017 жылдан да 2017 жылдан жаңы конституция ишке кирилди. Азыр мына ушул жаңы конституциянын негизинде мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү алып келиш керек эле. Мисалы, первый вице-премьер-министр Шадиев Аскар Галимбаевич конституция боюнча иштеп келет. Бирок кайсы мыйзамдар менен? Айлыгы кандай болот? Ошол жөнүндө бир дагы оюн айткан жок, өкмөт сунушун алып келген жок. Мына азыр конституциянын негизинде акимдерди шайлап атат. Конституция негизинде премьер-министр дайындайт акимдерди. Бирок кошмо жыйын деген бар, депутаттар деген бар. Ошол аркылуу жок дегенде мына аким келди, кошмо жыйын бекитти деп мындай мыйзам чегинде ушуну аткарыш керек эле. Кийинки маселени мен айткым келет. Азыр Кенжебек Сатылгулович айтып кетти, отчеттор. Счетный палатанын отчеттору келет. Борбордук шайлоо комиссиянын отчету бар жок билбейм. Тиги Улуттук банктын отчету келет. Ген прокурордун отчету келет. Төраганын отчету келет. Ошонун баарын отчетту биз кабыл алабыз. Ошол кабыл алуунун астында биз мындай бир мыйзамдардын аткарылышын бир карап чыкпайлыкпы? Биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз, бирок мыйзамдын аткарылышын сот системасында 5-6 мыйзам бар. Ушул мыйзамдарды алып чыгып, ар бир пунктты карап, ушул пункттун негизинде эмне приказдар чыгардыңар, кайсы башка укуктук актыларды чыгардыңар. Ушул негизинде бир карап чыксак, ошондо мен ойлойм мыйзамдардын сапаттары болот эле деп эсептейм да. Ушул эки маселени мындай бир жакшылап бир карап чыксак, биздин комитет мыйзам чыгаруучу палатадагы жана мыйзамдын аткарылышын да көзөмөл жүргүзө турган палатабыз. Шуну эске алып койсок, рахмат.